Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагын улантабыз. Силер менен Бактыгүл Султанбековна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кайталоо. Биз сабакта алган билимдерибизди бышыктайбыз. Жоон жана ички үндүүлөрдү эске салабыз. Сүйлөмдөргө суроо коюуга машыгабыз. Ой жүгүртүүбүздү өстүрөбүз. Биринчи көнүгүү. Ким эмне деген суроого жооп берген сөздөрдү бөлүп жазгыла. Бул жерден дептерди эки бөлүккө бөлөбүз дагы. Ким деген суроого жооп берген сөздөрдү биринчи бөлүгүнө, эмне деген суроого жооп бере турган сөздөрдү экинчи бөлүгүнө терип жазабыз. Анда эмесе текшерип алалы. Ким? Окуучу, милиционер, жардамчы, дарыгер, бийчи, эне, дүкөнчү, сен, ата, тигүүчү, бөбөк, эже. Балдар, биз кыргыз тилинде ким деген суроону адамга гана берилерин билебиз. Ал эми эмне деген суроону биз жандуу жана жансыз заттарга беребиз. Эмне? Мектеп, тартип, китеп, белек, күн, сабак, шаар, кесип, ыр, китепкана, тил, кагаз, жүрөк, коён, түлкү, жөжө, канаттуу, жырткыч. Экинчи көнүгүү. Сүйлөмдөгү каталарды тап. Балдар, биз каталарды гана таап койбостон, аларды оңдоп жана эмне үчүн ката экендигин түшүндүрө алабыз. В данном задании, ребята, мы не только находим на ошибки, но и объясняем, почему здесь неправильно. Менин атам дарыгер болуп иштейт. Кайсы сөздө ката бар, балдар? Туура. Бул жерде ң мүчөсү туура эмес уланган. Менин деген сөз менен таандыкты көрсөтүүчү ын мүчөсү байланышып турарын билебиз. Ошондуктан бул жерде менин атам эмес, менин атам дарыгер болуп иштейт десек туура болот. В данном предложении окончание «н» было неправильно дописано, потому что мы знаем, что притяжательное местоимение «менин» имеет окончание «ым». А если корень слова оканчивается на гласный звук, как в слове «ата», то мы допишем окончание «н». Мой папа работает врачом. Асел китепканада барды. Ката барбы, балдар? Туура. Да мүчөсү туура эмес уланган. Эмне үчүн? Бул жерде Асел барды деп жатат. Демек, Асел каякка барды деген суроо туулуп жатат. Да мүчөсү кыймыл аракеттин ордун көрсөтөт. Ал эми га мүчөсү кыймыл аракеттин багытын көрсөтөт. Ошондуктан Асел китепканага барды деп айтабыз. Почему здесь ошибка, ребята? Мы с вами знаем, что слова с окончанием «да» указывают на место действия. А так как в предложении говорится, что Асель пошла, соответственно, мы должны использовать окончание, которое указывает на направление действия. То есть мы должны узнать, куда Асель пошла. Вот поэтому будет правильно, если мы скажем «Асель китепканага барды». Асель пошла в библиотеку. Бишкек шаарынын театрлар бар. Туура. Нын мүчөсү, балдар, таандыкты көрсөтөт. А бул жерден театрлар бар деп жатат. Биз театрлардын каякта бар экендигин айтышыбыз керек. Ошондуктан орунду көрсөтүүчү да мүчөсүн улайбыз. Бишкек шаарында театрлар бар. Театрлар кайда бар? Бишкек шаарында бар. В данном предложении, ребята,
Мы знаем, что слова с окончанием «ным» указывают на принадлежность, а в предложении говорится, что есть театры. Мы должны узнать, театры есть где. То есть мы должны с вами использовать окончание, которое указывает на место действия, то есть окончание «да». И получилось у нас предложение Бишкек шаарында театрлар бар. В городе Бишкек есть театры. Көчөлөрдө троллейбустар, автобустар жүрөт. Бул сүйлөмдө ката барбы, балдар? Ката жок. Менин үйүм Манас көчөсүндө. Сүйлөмдө ката барбы? Ката жок. Үчүнчү көнүгү асты сызылган сөздөргө суроо койгула. Биз Кыргызстандын борборунда жашайбыз. Кыргызстан эгемендүү өлкө. Досумдун атасы милиционер болуп иштейт. Кечээ мен апамдын жумушуна бардым. Мен ырчы болгум келет. Анда текшерип алалы. Биз кайда жашайбыз? Кыргызстан кандай өлкө? Досумдун атасы ким болуп иштейт? Кечээ мен кайда бардым? Мен ким болгум келет? Бул иштерди ким аткарат? Жакшылап ойлонуп балдар. Жооп бергиле. Тишиңди текшерет жана дарылайт. Бул ким? Бул тиш доктур. Чачыңды кыркат жана жасалгалайт. Бул ким? Бул чач тарач. Балдар, бул жерде кесипти көрсөтүүчү жаңы сөз тиш доктур, стоматолог деп айтабыз орусча. Бут кийимди оңдойт. Бул ким? Албетте, бул өтүкчү. Дагы бир кесип өтүкчү. Сапожник. Билим берет жана тарбиялайт. Бул ким? Албетте, бул мугалим. Кооз жана кызыктуу сүрөттөрдү тартат. Бул ким? Туура, бул сүрөтчү. Музыканы сүйөт. Бул ырчы. Азаматсыңар, балдар. Демек, кесипти көрсөткөн дагы бир нече сөз менен тааныштык. Булар тиш доктур, сүрөтчү жана ырчы. Өтүкчү. Комузда сонун ойнойт. Бул комузчу. Комузда кол ойноткон адамды биз комузчу деп коет экенбиз, балдар. Бул дагы кесипти көрсөткөн жаңы сөз. Уйкуну жакшы көрөт. Бул ким? Бул жалкоо, эринчек бала. Жалкоо, балдар, жакшылыкка алып келеби? Жок, жалкоолук эч качан жакшылыкка алып келбейт. Биз жалкоо адам болсо, эч нерсеге кызыкпайбыз. Билим алууга умтулбайбыз. Ата-энеге жардам бербейбиз. Эң эле жөнөкөй нерсе өз бөлмөбүздө тазалыкты дагы сактай албайбыз. Ошондуктан, балдар, биз силер менен жалкоо болбой, эмгекчил, билимге умтулган, жакшы балдардан болушубуз керек экен. Эсиңе тут, кыргыз тилинде жоон жана ички үндүүлөр бар. Жоон үндүүлөрдөн төртөө, алар А, О, У, И. Ички үндүүлөр дагы төртөө, алар Ö, Ü, Э, И. 5-чи көнүгү. Сөздөрдү дептериңе жаз. Андагы ички үндүүлөрдүн астын сыз. Мы должны назвать мягкие гласные.
Даяр болсоңор текшерип алалы. Демек и, ü, деген тыбыштагы энин бир түрү да. Бул сөздөрдөгү ички үндүүлөр силерге көрүнүп турат. Келгиле сабагыбызды жыйынтыктап алалык. Мен эмнени билдим? Алган билимдеримди ышыктадым. Жоон жана ички үндүүлөрдү эске салдым. Сүйлөмдөргө суроо коюуга машыктым. Ой жүгүртүүмдү өстүрдүм. Үй иши. Менин шаарым деген темада 5-6 сүйлөм түз. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула балдар.